Айлы түнде biz oynadık ақ çölмөк. Кыргыздын кыргыз экенин даңазалап, мына ушундай кыргыздын баскан изин даңазалаган жакшы музыкалык чыгарма Токтобөбү Оргалчы эжекебиздин аткаруусунда биз деген аталыштагы чыгарма болду. Бардыгыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы, себеби мына ушулардын аткаруучусу ошондой эле жеке ишкер, врач десек болот. Токтобөбү Оргалчы эжекебиз биздин Ак чөлмөк программасынын маек төрүндө. Кутман кечиңиз менен, саламатсызбы? Сизди биздин Ак чөлмөк программасынан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Жалпы кыргыз элибизге салам айтсак болот. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди өтүп кеткен Нооруз майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Ак чөлмөк программасынан жолукканыма абдан чоң кубанычтамын. Жалпы көрөрмандар, жеке ишкер, ошондой эле дарыгер Токтобөбү Оргалчы эжекебиз бүгүн биздин маек төрүстө. Эгерде кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар болсо, же жөн гана жылуу каалоо тилектериңиздер болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 59 20 70 шаарыбыздын коду 0312 номерине, же болбосо WhatsApp тармагынан 995 23 23 81 номерлерине SMS каттарды узатсаңыздар болот. А биз болсо маегибизди улайлы. Токтобөбү эже, айтсаңыз, эми ушул кыргыз жергесине келип, көп жылдан бери эмгек кылып, ушундай бир жеке ишкерлик кылып атасыз. Анан кайсыл жылдары келдиңиз негизи? Ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Мен негизи турмушка чыкканым 2003-жылы турмушка чыктым. Ошо турмушка чыкканда баштап аралап келип турдум. Бирок турактуу бияка келип жумуш баштаганым 2015-жылдан баштадык. 2015-жылдан. Анан негизи кыргыз экенин даңазалап, анан сиздин дагы жеке ишкерликтен тышкары өзүңүз дарыгерсиз, кесибиңиз боюнча анан саймачылык менен да алектенесиз да. Анан ушул саймачылык боюнча маек курсак. Саймачылык боюнча биз төрөлүп 9 жашымдан баштап сайма сайганды үйрөткөн чоң энем. Кичинекей кезиңизден эле. Кичинекей кезибизден 9 жашымдан баштап эле сайма сайып, сайманы сай албай койсок, сайманы сай, сөймөйүңдү тиштеп алам деп коркутуп ушентчи да. Сөймөйүбүз тиштеп алат экен деп коркуп жүрүп сайма сайганды үйрөгөнбүз. Көптөгөн саймаларды сайдым. Туштук, жүк оромо, жүк башы, жастык, жүк жабуу деген саймалар болот бизде. Кыздардын септерине камдалат. Негизи эле кыздардын септери эмес, ар бир кыргыздын үйүндө ошо саймалар турат ушундай өз ордунда. Жакшы. Анан ошол кыргыз жергесине келип, жеке ишкерлик кылып, өзүңүздүн түптөгөн Шыдыр жол деген сонун бир ишканаңыз бар. Анан ошол тууралуу дагы маалымат берсеңиз. Ооба, буяка келип Шыдыр жол деген фирманы ачтык. Себеби Шыдыр жол деген атты эмне үчүн койдук? Бул транспортный компания. Автобустарды алып келген, транспорт жагын тейлеген, ошол үчүн эми баягы жүргүнчүлөрдү ташыш үчүн коопсуздук жагынан дагы ошо жолубуз Шыдыр, жолдошубуз Кыдыр болсун дегендей, жолу Шыдыр болсун деп Шыдыр жол деп коюп койгонбуз. Бул компаниябыз болсо ошо шаарда жүргүнчүлөрдү тейлеп келет 5 жылдан бери. Токтобөбү эже, айтсаңыз, негизи сиздин өзүңүздүн кесибиңиз дарыгер. Дарыгерликти эмне себептен тандап калдыңыз эле? Дарыгерликти мен мурун кичинекейимден эле ошо дарыгер болсом деп баягындай жаш бала кесибизде таякты алып, ийне кылып, чоң элерибизге барып, өкүл куюп, дарыгер болом деп ушинтип кичинегимден эле ошону эңсечүмүн. Бирок ошол эңсеген максатыма жетип 15 жылдан. Кечиресиз, азыр маегибизди кайра улайлы, себеби бизде азыр түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, биз кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Түз байланыштасыз, келиңиз. Токтобөбү эже. Токтобөбү эже. Саламатсызбы, угатабыз. Кытайдан келипсиз. Сиз дарыгерсиз. Канча жыл врачтыкты окудуңуз? Бизде 6 жыл окуйт. Кайсы тилде окудуңуз? Кытай тилинде окудук биз. Кытайда врач дарыгерликти Кытай тилинде окутат. Демек, жалпы көрөрманыбыз
суроосун алды окшойт, жообун. Анан жакында эле ошо сизди чыгармачылыктан да көрдүк, жакшы чыгармаларды аткарып, мына биз деген чыгармаңыз жарык көрүп, кыргыз элибиздин маданиятындагы адамдарыбыз да жакшы сын пикирлерди айтты, клибин дагы өзгөчө тарттыңыз. Анан чыгармачылыкка аралашууңузга эмне себеп болуп калды? Эми чыгармачылыкка аралашууга мен өзү негизи маданиятты аптан бийик баалап, аптан мындай өзүм чыныгы ички дүнүйөмдөн сүйөм. Эми ырдай алам, мен кичинегимден эле ырдаганды жакшы көрөм. Анан бул чыгарманы биздин кытайлык кыргыздардын, бир туугандардын ички дүнүйөсүнөн жаралган аптан күчтүү ыр. Булар мурун кытайлык кыргыздардын арасында да кеңири ырдалчу, кийинки убакыттарда ырдалбай калган. Эми ушул ырды ушу Кыргызстандагы бир туугандарыбыздагы ушул ырды ырдап, ушул ырдан биз мурун кандай жаралып турбуз, кайсы жактарда болуп турбуз, бул ырдан эмне жаралып атат, ошону түшүнсүн деп. Эми былтыр ошо баягы пандемияда бекерчиликте көп жаңылыктар болду го. Ошону ырдап жүрүп, анан кийин эң аягында ачыкка чыгарып, мен ошо бүткүл элге ушул ырды кеңири ырдап жүргөнгө бир шарт жагдай жаратайын деп. Бул ырды төмөндө да көрөрмандарыбыз көрүп өттү, бул убакка чейин да көргөнбүз да, клиби дагы өзгөчө бир кыргыздын баалуулуктары менен тартылган. Клип тартууга кимдердин идеясы менен клип тарттыңыз? Клип тартууга дагы ушу маданиятка эмгек сиңирген, маданият саласында башы көрүнгөн кишилер эми ушунча аракет кылып, аябай жакшы ырдап, көнүпсүз, эми ушуга клип тартып койбойсузбу, өзүңүз бизнесмен болсоңуз, эми деп сунушташып калды эле, макул деп клип тартып койдук. Клип тарттыңыз. Анан кайдасың деген да чыгармаңыз бар, сонун чыгарма. Ошол ыр боюнча да сүйлөшсөк, качан жаралды эле? Кайдасың деген ыр деле ошол кытайлык кыргыздардын ыры. Кытай мамлекетинде кытайлык кыргыздар аптан кеңири ырдашат буну такыр бардыгы эле. Ал башкалардын сөзүндө жазылган, обону деле ошо башкалардын обону. Анан эми бул ырды мындай сүйүү ыры катары, мен башынан айтып кетем, мындай сүйүү деген ата энеге сүйүү, жерге, элге деген сүйүү катарында эле ушул ырды ырдагым келип, ошо кыргыз биздин мамлекетибизге болгон сүйүүмдү, элге, жерге деген сүйүүмдү мындай жеткизейин деп эле ошол ырды тандап ырдап калдым. Бизде болсо WhatsApp тармагынан келип калган SMS каттар бар. Токтоо эжеке, саламатсыздарбы, 5-канал Акчүлмөк программасы. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Токтоо эже, кутман кечиңиз менен сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жеке ишкерлик кылып, андан сырткары чыгармачылыкта дагы сиздин таланттарыңызга күбө болуп атабыз. Анан алдыда дагы чыгармалар жаралабы деп аяккы сандар 12 менен бүткөн абонент SMS катын узаткан. Буюрса, жакында дагы бир чыгарма чыгарайын деп атам. Майга чейин. Демек, май айына чейин, Кудай буйрса, сизден дагы бир чыгармачылыкта жакшы бир чыгарманы тыңдайт экенбиз. Дагы SMS кат бар. Саламатсыздарбы, 5-канал Акчүлмөк программасы. Кутман кечиңиздер менен. Токтоо эжеке, салам айтабыз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Жана ошондой эле кыргыз элине кызматыңызды кылып жүрө бериңиз. Менин берейин деген суром. Медицина тармагында кайсыл кесиптин ээсисиз мүмкүн болсо дейт? Мен кардиология боюнча иштедим. Жүрөк боюнча. Канча жыл иштедиңиз? 14,5 жыл иштедим. Демек, сиз дагы бул жактан дасыккан дарыгер турбайсызбы? Ооба, тасыгып иштегенбиз, ошо чоң мамлекетте, чоң больницада иштегенбиз. Бир жагы бизде баягы биякта медицина саласында көбүнчө орусчага басым жасашат. Биз кытайча окуп калганбыз, орусчага көп басым жасай албайбыз. Ошол үчүн мен медицинадан алыстап жеке ишкерлик жагына кеткен жагым ошол. Бирок медицина жагынан дагы мына биз Аскар Салымбек байке менен буюрса бир чоң долбоор больница ачкалы турабыз. Демек, мен азыр ушул суроону берейин деп аткамда, бул жактан дагы медицина тармагынан өзүңүздүн ошо тажрыйбаңызды бөлүшүп, баягы дарыгерлик кыласызбы деп айтайын деп аткам. Эми баягы дарыгер болуп ак калат кийип көнүп калганбыз, дагы эле ошо ак калат кийгим келет, аптан сагынам. Ошол үчүн бул больница ачуу проект ошо мен Кыргызстанга келгенден баштап эле бар болчу, бирок бир жерден жер тапсак здание таппай ар кандай болуп жүрүп, буюрса биз Баканбаева, Лагмененкадан ошо Аскар байкелердин өздөрүнүн 5 этаж зданияга көп тармактуу Кыргызстанда жок
оборудованиялар мисалы диагностика кое албай башка мамлекеттерге кетип атпайбы, ошондой оборудованиялар алып келип коюп, буюрса 2-3 айдын ичинде ачылыш алдында турабыз. Бара келди. Кудай буйрса, медицина тармагында дагы сонун жаңылыктар болот экен. Бизде СМС каттар бар экен. Саламатсыздарбы? Жалпы Ак чөлмөк программасынын жамааты Токтоо эже, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге берейин деген суроо мындай дейт. Кайсыл жактын келини болосуз? Анан үй бүлөңүздө канча уул кызыңыз бар? Мүмкүн болсо үй бүлөңүз тууралуу айтып бербейсизби деп аякы сандары 12 менен бүткөн абонент. Мен Кадамжайдын келини болом. Баткен жергесинен. Баткен жергеси, Кадамжай районунун Кызыл Булак айылына келинмин. 2 балам бар, 1 уул, 1 кыз. Чоңу уул, кичинеси кыз. Ошондо турмушка Кытайдан чыктыңызбы же бул жактан табыштыңыздарбы? Кытайдан чыктык. Кантип табышып калдыңыздар? Мисалы Кадамжайлык жигит менен. Кытайдан таанышканбыз. Ошо жолдошумдун тайкесинин аялынын туулган күнүндө Кытайдан таанышканбыз. Жолдошуңуз тууралуу сурайын деп атам. Кайсыл тармакта эмгек кылат? Жолдошум бизнес жасайбыз, мен экөөбүз чогуу бизнес жасайбыз. Демек, жеке ишкерлик кыласыздар. Жеке ишкерлик кылабыз. Саламатсыздарбы? 5-канал Ак чөлмөк программасы, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Токтоо эже ден соолукта болуңуз, уул кыздарыңыздын урмат сыйын көрүп, кыргыз элине саламыңызды жолдой, кыргыз элине салымыңызды кошо бериңиз. Мыкты патриот кыргыздын айымы деп аякы сандар 39 менен бүткөн абонент. Рахмат. Ошондой эле дагы СМС катыбыз бар экен. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы 5-канал Токтоо эжени сиздердин эфирден көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Токтоо эжеке, мүмкүн болсо алдыда кандай пландарыңыз бар? Мына ушулар боюнча айтып кетиңизчи. Аябай бир сырдуу болуп көрүнөсүз дейт. Мен буюрса пландарымды айтып келдим. Буюрса пландарым жаңа больница ачуу пландарым бар 2022 жылдын эсебинен. Дагы эле ошондой эле чоң планым бизде электроавтобустар боюнча сборочный завод ачабыз деген, чогултабыз деген планыбыз 2 жылдан бери эле ушул проект менен иштеп келебиз. Биз жакында электроавтомобиль жасаш үчүн электрозаправка болуш керек. Ошол үчүн биз электрозаправкалар келди, биз мэрага кат жаздык. Ошо электрозаправка коючу жерлерди бөлүп бергиле деп, ошо бизге жерди бөлүп беришин күтүп атабыз. Буюрса электрозаправкалар коюлса, электроавтомобилдар дагы Кудай буюрса чогултулат. Өзүбүздүн жерден чыга баштайт экен дагы, анан биздин кыргыз эли дагы жумуш менен камсыз болот экен, буюрса. Буюрса. Токтоо эже, анан айтсаңыз, өзүңүз медицина тармагынан кардиолог, анан 14 жылдагы иштедим деп атасыз, бул жагынан тасыккан адис катары билет экенбиз. Анан негизи Кытай жергесинде иштеп келдиңиз. Анан Кыргызстандын медицинасында бизге кандай кемчиликтер бар? Эмнелер жетишпейт негизи медицина тармагында кыргыз элинде? Кыргызстанда медицинага врачтарыбыз абдан күчтүү, бирок мамлекетибизде ошо врачтарга условия жок, кичине. Эмне условия дегенде, мына аппараттар такырымдай жетиштүү эмес, акыркы заманбаптагы аппараттар өтө аз. Ошол үчүн кичине медицина аксап келет. Дагы эми ошондой болсо дагы биздин врачтарыбыз өтө акылдуу, күчтүү болгон үчүн мына өзүнүн акылы менен диагностика коюп, эми мамлекетибиздеги жарандардын, элдердин ажатынан чыгып атат. Жакшы. Бизде WhatsApp тармагынан келип калган СМС кат бар экен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Тунук эфир, кутман кечиңиздер менен. Токтоо эже, салам айтабыз Балыкчы шаарынан. Сизге сурообуз, жандуу үн менен ырдап бересиздерби? Токтоо эже, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Аяк сандары 46 менен бүткөн абонент бизди Балыкчы жергесинен көрүп аттыр. Сиздин үнүңүздү, талантыңызды сыйлайбыз, мүмкүн болсо ырдап бересизби деп суранган экен. Мен ырдап берсем убакыт жетсе, бир куплат ырдап берейин жандуу. Жетет. Кайсыл ырдымды ырдап берейин? Төмөндө ырдалган биз деген сонун чыгарма бар. Бул ырдын дагы тексти дагы аябай бир патриоттук сезимди козгогон чыгармалардын бири да, мүмкүн болсо. Макул, биз деген ырдын бир куплатын ырдап берейин, убакытты көп албаш үчүн. Бул ырдын тарыгы өтө узун. Бул ырды мен ушу ойлоп 1 жыл мурун ушу кыргыз бир туугандарыма, кыргыз мамлекетине жасаган патриот куярман кыздарга, жигиттерибизге ушулардын саламын жеткизип коеюн деп биринчи мен 2021 жыл 30 августта мамлекеттин эгемендүүлүгүн Ош шаарында ырдап
бет ачары тышоо кесип болду аякта. Андан бери дагы бир нече жерлерде ырдадым. Анан ошолорду дагы менден дагы жогорку деңгээлге жеткизип, да өзүмдүн кыргыз элимдин кыздары, жигиттери абдан жогорку деңгээлге жеткизип ырдаса экен деп үмүт кылам да, тилек кылам. Бирок бул ырды бузбаш керек да, бузбай ырдаш керек. Демек, маданият тармагындагы биздин улан кыздар эгерде ушул чыгарманы ырдайм десе макул экенсиз да. Макул ырдап, жогорку, өтө жогорку деңгээлге көтөрүп ырдаш керек бул ырды. Бузуп баягындай башкача кылып бузуп таштабаш керек. Бузуп таштаганда болбойт, бул бузула турган ыр эмес. Ошол үчүн келиңиздер, эми сиздерге ошо суранып калдыңыздар, бир куплатын ырдап берейин. Мен бул ырды ырдаш үчүн жаралганмын дегендей. Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, аламган ак калпакчан көрүндүк биз, чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кесип сөгүлдүк биз, чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кесип сөгүлдүк биз. Маркасын издеген марал, борези постогон каймал, Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жал-жал. Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат, тагдырга көз салат, жал-жал. Баракелде, мына ушундай бир сонун саптар камтылганда Энесай деп дагы айтып атасыз, анан ак калпак жөнүндө дагы сөз кетип атат. Анан негизи эле бул ырды автору боюнча сүйлөшсөк, кимге таандык, анан качан жаралган негизи? Бул ырдын автору эки бир тууган Мамбет Мамбет Акын уулу деген өтө күчтүү билимдин туу чокусуна жеткен киши жазган. Обонун бир тууган акеси Мамбет Акын уулу обон салган. Эми бул ыр өтө күчтүү жаралган ыр. Бул ыр жазылганга аз дегенде 25 жыл болуп калды. 25 жыл өзүнүн тарыхы бар чыгармалардан берип аткан. Жакшы. Токтоо эже, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым эле кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Сизге кантип жолуга алабыз деп Аяксандар 64 менен бүткөн абонентибиз. Рахмат. Мага жолуксаңар мен кеңири эле жүрөм, көчөдө басып эле. Эгер телефонуңарды калтырып койсоңор, мен бияктан алып алам, өзүм байланышып коем. Дагы СМС каттар абдан көп келип атат. Саламатсыздарбы? Токтоо эже, ишиңизге ийгилик каалайм, бекем ден соолук, оорубаңыз, дайым эле ушундай жаркылдап, чыгармаларды тартуулап жүрө бериңиз, ийгиликтерди каалайм. Кызыл булактан болосузбу? Анда жеңем болот экенсиз дейт. Кайсыл жактан болосуз? Аяксандар 39 менен бүткөн. Кызыл булактан. Демек, сизди көрөрмандар дагы, күйөрмандар дагы көрүп атат. Рахмат. Дагы ошондой эле СМС каттарыбыз бар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен 5-каналдын жамааты, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Токтоо эже, сизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Биз чачыңызга суктандык, узундугун көргөзүп койсоңуз, анан чачыңызга кандай кам көрөсүз? Ат башыдан Майрамкүл, Чынаркүл дейт. Чачымдын аркасы кызга эле. Эми аял киши чачты жакшылап Клип боюнча айтып атса керек, биздин көрөрманыбыз. Ооба, караш керек. Бирок клипте эми жазалма чач такаганбыз. Клипте мурунку өзүбүздүн мурунку кадимки ырда бул Энесай, Манастан айрылган кезибиз, Энесайдан Манас атабыз Кыргызстанга алып келаткан кездеринде апалардын, аялдардын чачтары узун болгон. Ошол үчүн биз узун чачты колдонгонбуз. Жакшы. Саламатсыздарбы? 5-канал Ак чөлмөк программасы. Токтоо эже, сизди студиядан көрүп атканыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым эле жаркылдаган жүзүңүз менен жүрө бериңиз. Сизди оор басырыктуу жакшы айымдардын катарынан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анан айтсаңыз дейт, сиздин жеке ишкерлигиңиз качан башталган дейт? Канча жашыңызда башталды деп
суроо берипти. Менин жеке ишкерлигим 2008-жылы башталган. Ошондо 14 жыл болуп калды. Демек 14 жылдан бери ушул жеке ишкерликти алып жүрөсүз. Анан негизи мына өзүңүз төмөндө айтып өттүңүз, жеке ишкерлик кылып жүрөсүз. Анан маданият тармагына дагы чыгармаларды тартуулап, өзүңүз маданиятты дагы сүйөмдөп калдыңыз. Андан сырткары өзүңүздүн билимиңиз боюнча дарыгерлик кызматта дагы эмгек кылдыңыз. Анан дагы эл билбеген, биз билбеген кандай таланттарыңыз бар? Мен талантым көп. Мен аялзатка тиешелүү жасай турган жумуштун баарын жасай алам. Мисалы, ошол эле мындай шаардагы аялдарга салыштырмалуу мен уй сайганды да билем, нан жапканды да билем, сайма сайганды билем. Өзүмдүн үйүмдү өзүм тазалайм. Балдарыма өзүм тамак жасап беремин. Эшикке чыгып, костюм кийип, жумушка барып иштейм. Үйгө барып, ал жапкычта канып алып, тамак жасайм, үй тазалайм дегендей. Аялзатка тиешелүү, өзү жасашка тиешелүү иш, ошолордун баардыгын мен. Демек ашканада дагы сиз үй бүлөдө дагы мыкты эне, мыкты жар, айтор өзүңүз айткандай бул жумушта дагы өзгөчө олуттуу мамиле менен баардык нерсеге жетишет экенсиз да? Анан кыргыздын кайсыл салттарын баалайсыз? Кыргыздын баардык эле салттарын баалайм. Мисалы, кыргыздын асыл тамактарын жегенди, кыргыздык салттык кийимдерди кийгенди, анан мисалы өзгөчө кыргыздын салттары мынакей кыз берүү, келин алуу деген көп салттар бар. Мисалы өлүм узатуу деген эми жакшылык жамандык бирге жүрөт да. Салттардын баардыгын баалайм. Мен ошол салттан чыкпай жүргөнгө аракет кылам да өзүм. Бизде SMS кат бар экен, абдан эле көп болуп атат. Мүмкүн болсо эфирдин жүрүшүндө 7-чи окуйлу. Саламатсыздарбы? 5-чи канал Токтогул эже абдан сонун ырдайт экенсиз. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, жаркылдап эле жүрө бериңиз. Сизге берейин деген суроом, келиниңиз барбы? Кыздарыңыз турмуш жолун узады беле дейт. Аяк сандары 40 менен бүткөн абонент. Келин ара элекмин. Уулум 18 жашта. Буюрса ошо келин алсам экен деп бат-бат убакыт өтсө экен деп күтүп жүрөм. Кызым деле күйөөгө чыга эле, кичинекей кызым 9 жашта. Токтогул эжеке, сизге ден соолук, узун өмүр каалайм, көп жашаңыз. Мүмкүн болсо дагы бир чыгарма аткарып берсеңиз кандай болот деп аяк сандары 63 менен бүткөн абонент. Рахмат. Анда мен экинчи чыгармам Кайдасың дегенден бир көпүрөт ырдап берейин. Эми көрөрмандар суранып атса ырдабай койсок дагы болбойт. Кайдасың. Ачытып кымыз сабасын, арбытып жылкың ойбагасың, ашыкмын сенин көркүңө, арыдагым дарарарарарай, арыдагым деререререререй, арыдагым секе той кайдасың. Арыдагым секе той кайдасың. Баракелди. Булбулдай үнүңүз өчпөй, дайым эле ушундай оболото кыргыз элине кызматыңызды кылып жүрө бериңиз. Саламатсыздарбы? Ак чөлмөк программасы. Урматтуу Токтогул эже, сизге бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Анан кайсыл окуу жайда окуп бүткөнсүз, кайсыл кесипти тандагансыз деп биздин жаңы кошулган көрөрман окшойт. Мүмкүн болсо ошол дагы бир жолу маалымат берип өтсөңүз. Медицина тармагында окуганмын, жүрөк оорулары боюнча тандагам. Жакшы, Токтогул эже убакыт деген учкан куш экен, түз эфирге келип, ушундай бир өзүңүздүн өнөрүңүздү тартуулап, алдыдагы максаттарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз деп соккон жүрөгүңүз дайым эле сого берсин, дайым эле кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Анан сизге эркин микрофон, жалпы көрөрмандарыңызга каалоо тилек, саламдарыңыз болсо айтсаңыз болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менин ушу чыгармачылык жөнүндө түз эфирди көңүл убактыңыздарды чыгарып көргөнүңүздөргө чоң ыраазычылык билдиремин. Дагы сиздер менен кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Бар болыңыз. Мына ушундай жагымдуу эмоциялар менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыкты. Жуманын дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү 21:30 сиздер менен жолугабыз. Анда ушундай биздин көрбөй калган эфирлерибизди биздин социалдык тармактан YouTube баракчабыздан Ак чөлмөк деген бөлүмчөдөн көрсөңүздөр болот. Кызматыңыздарда мен Адилет Амангулов болдум. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар.